Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс ДМС паспорт котормосу полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Тышкы иштер министрлиги Анкарадагы теракт боюнча билдирүү таратты. Тышкы иштер министрлиги 23 октябрда Анкара шаарындагы туркиялык Тусас компаниясына болгон терактты кескин айыптайт. Бул тууралуу министрлик бүгүн 24 октябрда тараткан билдирүүдө айтылат. Министрлик каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат жана жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайт деп жазды Тышкы иштер министрлиги. Министрлик Кыргызстандын Боордош Туркияны террорчулукка каршы күрөштө колдой турганын баса белгилеген. Эске салсак, кечээ күнү Анкарада Тусас заводунда теракт болгон. Анда курал жана адамдар заводко кирип келишип, жардыруу жана ок атуулар орун алган. Теракттан 4 адам каза болуп, 14 адам жарадар болгону айтылган. Кыргызстан терроризмди кескин айыптайт. Садыр Жапаров Эрдоганга көңүл айтты. Өлкө башчы Садыр Жапаров Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганга Анкара шаарындагы теракттан улам болгон трагедияга байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Бул тууралуу бүгүн 24 октябрда мамлекет башчынын басма сөз кызматынан билдирди. Анда Жапаров 23 октябрда Анкарадагы Тусас компаниясына болгон теракт тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын айткан. Кыргызстандын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына аза кайгысын тең бөлүшүп көңүл айтам. Жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетүүсүн каалайм. Кыргызстан терроризмди жана анын жалпы тынчтыкка жана туруктуулукка коркунуч туудурган бардык түрлөрүн кескин түрдө айыптайт жана Боордош Туркияны терроризмге каршы күрөшүүдө ар дайым колдойт деп айтылат телеграммада. Эске салсак, кечээ күнү Анкарада Тусас заводунда теракт болгон. Анда курал жана адамдар заводко кирип келишип, жардыруу жана ок атуулар орун алган. Теракттан 4 адам каза болуп, 14 адам жарадар болгону айтылган. Апасы Орукчан, депутат Айдар Алиев Орусиянын абагында 12 жылдан бери күнөөсүз отурган мигрант бар экенин айтты. Орусиянын абагында кыргызстандык мигрант 12 жылдан бери күнөөсүз отурат. Бул тууралуу бүгүн 24 октябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Эрнест Айдар Алиев билдирди. Ал жараныбызды баңгизат менен алектенет деген негизде кутум кылып кармашкан. Биринчиден, ал кармалганда өтө эле жаш болчу. Экинчиден, орус тилин билчү эмес экен. Тилди билбей туруп тузакка түшүп калды да. Бир кылмыш иши козголбостон 12 жылдан бери отурат. Туугандары прокуратура органдарына кайрылышкан, бирок эч кандай жооп болбоптур. Мына ушундай жарандарыбызга көмөк көрсөтүшүбүз керек. Апасы Орукчан экен. Жигиттин абалы өтө оор. Өлкөгө кайтаруубуз керек, деди Айдар Алиев. Эл өкүлү тийиштүү органдарга аны өлкөгө кайтаруу маселесин караштырууну тапшырды. 1 саат күттүрөт. Депутат Марипов Бишкектеги коомдук транспортко нааразы болду. Бүгүн 24 октябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Бакытбек Марипов Бишкектеги коомдук транспортко нааразы болду. Эл өкүлү тургундар жол кирени электрондук капчык менен төлөдү. Акча кабыл алуучу жабдыктар иштебей калып, ыңгайсыздыктар жаралып жатканын айтты. Ошондой эле ал автобустардын келүү аралыгы өтө узак болуп жатканын, айрым убакта жарандар 1 саатка чейин күтүп калып жатканын, анысы аз келгенсип автобустун ичи бут коерго орун жок толуп кетип, батпай калып жатышканын билдирди. Марипов кала бийлигин бул көйгөйлөрдү чечүүгө чакырды. Орусиянын элчиси мигранттар маселеси жакында жөнгө салынарын айтты. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Бакунов менен жолугушууда мигранттардын маселесин көтөрдү. Парламенттин басма сөз кызматы 23 октябрда кабарлагандай, Шакиев кыргызстандыктар чек арадан өтүүдө жана иштөөдө ар кандай тоскоолдуктарга туш болуп жатканын айтып, буга тынчсыздануусун билдирген. Элчи Бакунов мигранттарга байланышкан маселелер жакында жөнгө салынарын белгилеген. Жолугушууда соода-экономикалык маселелер да талкууланып, Шакиев эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүү башкы максат экенин кошумчалады. Соңку учурда Орусияда мигранттарга катаал чаралар киргизилип, көзөмөл күчөгөн. Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чек арачылар аэропортто бир нече сааттап кармап, айрымдарын артка кайтарган учурлар катталууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги сентябрь айынын башында Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши жана мамлекеттик чек арадан чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүдө көзөмөлдүн күчөтүлүшүнөн улам кыргыз жарандарын зарыл иши болбосо Орусияга барбай турууга чакырган. Расмий маалыматтарга ылайык, учурда Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар.